لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kırk hadis. Cananın düşündürmesi. 9. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhu aytdı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytıp жатканын uqtum. Men sizlerdi emneden тыйсам, al nerseni taştagıla. Al эми эмнеге буйруган болсом, аны алыңар жетишинче аткаргыла. Чындыгында sizlerden murunkular көп суроо бергендиктери себептүү жана пайгамбарларына каршы чыккандыктары себептүү кыйроого учурашкан. Хадистин түшүндүрмөсү. Мен силерди эмнеден тыйсам, ал нерсени таштагыла деген сөздүн мааниси бир нерсени кылбай таштап коюу жеңилирээк болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык жаман иштерди таштагыла деп кескин түрдө тыйды. Себеби бир ишти таштап коюу адам үчүн жеңил. Кандай гана арам нерсе болбосун, аны таштап андан алыс болуш керек. Бул нерсе бүт адамдын колунан келет. Арам нерселерге кээ бир учурларда гана уруксат берилет. Эгерде адам ээн талаада калып ачкылыктан өлүм коркунучу бар болсо, жана жанында чочконун этинен башка жегенге эч нерсе жок болсо, анда ачкадан өлүп калбаш үчүн бир айыл жергесине жетип алганга чейин зарылдыктын чегинде жегенге Аллах Таала уруксат берет. Ал эми эмнеге буйруган болсом, аны алыңар жетишинче аткаргыла дегендин мааниси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү каалап өз оюнан тыйбайт же буйрубайт. Ал бир гана Аллахтын буйругун адамдарга жеткирет. Парз нерселерди алыңдын жетишинче аткарууң керек. Бирок менин колумдан келбейт деп таптакыр аткарбай коюу туура эмес. Аллах парз кылган нерселердин баарысы колубуздан келет. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда мындай деп айткан: Аллах адамдарды алы жетпеген нерсеге буйрубайт. Бирок ошол парздарды аткарып жатканда алың жетишинче аткарууга аракет кылуу керек. Бул туурасында Аллах Таала айтты: Алыңар жетишинче Аллахтан корккула. Ошондуктан бир адам алы жетип туруп мен кыла албайм десе да, ал милдет анын мойнунан түшүп албайт. Чындыгында силерден мурункулар көп суроо бергендиктери себептүү кыйроого учурашкан дегендин мааниси бизден мурунку үммөттөр өздөрүнүн пайгамбарларына өтө көп мааниси жок суроо беришкендиктери жана пайгамбарларына каршы чыккандыктары себептүү кыйроого учурашкан. Бирок фик илимине байланышкан суроолор жана адамдын акыретине пайда алып келе турган шарият суроолору бериле берет. Силерден мурунку үммөттөр деген сөзү яхудилер, христиандар жана башка бардык үммөттөрдү камтып кетет. Эгерде яхудилер менен христиандарга гана айтылганда, анда силерден мурунку китеп берилген үммөт деп айтат эле. Өзгөчө яхудилер пайгамбарларына мааниси жок көп суроолорду бере бергендиктеринен улам кыйроого көп учурашкан. Алардын пайгамбары Муса алейхиссалам чындыгында Аллах силерди уй союуга буйруду деп айтканда, алар кандай уй, өңү кандай, жашы канчада деп сурай беришкен. Пайгамбарларына каршы чыккандары себептүү кыйроого учурашкан дегендин мааниси кайсыл эл болбосун, эгер алар өздөрүнүн пайгамбарларына каршы чыккан болсо, анда алар кыйроого учурашат. Хадистен алынган пайдалар. 1. Арам нерселерден тыйылуу бул күнөө иштердин азындагы, көбүндагы, чоңундагы, кичинесиндагы баарын өзүнө камтып кетет. Бул кичинекей эле нерсе экен, кылса эч нерсе болбойт деген түшүнүк болбош керек. Мисалы сүткорлук кылууда анын аз же көп экендигине каралбайт. Же аракты бир стакан ичсе боло берет, анткени ал мас деле кылбайт дегендей түшүнүк болбош керек. Арам нерсе азбы, же көппү, кичинеби же чоңбу, ал арам бойдон кала берет. 2. Адам баласы колунан келген иш-аракетти аткаруусу. Эгерде ал намазды туруп окуй албаса, анда отурган абалда окуйт. Отуруп дагы окуй албаса, жаткан абалда окуса болот. 3. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруган нерселердин баары тең биз үчүн шарият болуп эсептелет. Анын сөзү Куран аяттарында бар болобу же жок болобу, ар бир адам ага моюн сунууга милдеттүү. Анткени сүннөт бул Куран аяттарын ачыктап берет. 4. Пайгамбарларга каршы чыкпоо. Ар бир мусулман адам пайгамбарга ишенип ага моюн сунуусу керек. Пайгамбарлар Аллахтын эң сүйүктүү пенделери. Ал эми алардын эң акыркысы жана эң сүйүктүүсү бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.